Саламатсыздарбы, урматтуу Батма-Бат YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу Кызылкай шаарынын тургундары, амансыздарбы? Нөшөрлөгөн жамгырга карабастан биз Баткенден жол артып келдик, элибиздин ден соолугун кам көрүү максатында. Жакында эле президентибиз Садыр Нуркожоевич жарлыкка кол койгон ысырапкерчиликке бөгөт коюу, ошону токтотуу максатында биз бул жерде жылкы союлуп жатат дегенден келдик. Келген учурда жылкы союлган жетекчи Кызылкай шаарынын ички иштер башкармалыгынын башчысы Бурханов Нурлан Оразматович полковник милициясын алган. Ушул жерде Баткен шаарынын ички иштер министринин башкармалыгынан келген Боронов, Шага Мурзаев Алмаз, Говудунка келген, аты жөнүн так билбейт экенмин, камерага түшкөн, өзүм телефонно прямой эфир алганмын. Бирок азыркы учурда мен телефонумду алып, өзүмдү түртүп, телефонумду алып койду. Мен күчүм жетпей калды эки эркекке. Азыркы учурда менин телефонум жок, бербей жатат. Телефонум менен жок, качып кеткенби? Ушул жердин эгеси ким эле? Ушул жердин ээси ким? Равшан Сабировдун бир тууган жээни. Садыр Жапаровдун жакын досу. Садыр Жапаровдун жакын досу Равшан Сабировдун бир тууган жээни. Ким аты? Шерзаттын чайканасы бул жерде. Золотой мост, Кызылкай шаарындагы Үчкоргон, Баткен областынын Кызылкай шаарынын Кадамжай районуна караштуу Үчкоргон айыл аймагындагы Золотой мост чайканасындабыз. Ушул жердеги бул мыйзам, президентибиз чыгарган мыйзам жалаң карапай белге иштейби? Ички иштер министрине иштебейби же уруп да койду ой мыйзамды? Мыйзам чегинде чара көрүп, иштен алып, мыйзам чегинде чара мыйзам иштесе Нурлан Бурхановдун кызматынан тезинен четтетиш керек. Өздөрү элге үлгү болбой, элге кантип айта алат? Мындай мал сойбо деп кантип айта алат? Өздөрү жылкы союп отурса, Нурлан Бурханов Кызылкай шаардык ички иштер бөлүмүнүн башчысы. Элдерде наны жок, ачкы отурат. Кантип бөгөт кая алат булар? Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Телефон жок болсо дагы силерге маалымат берип. Ne gördünüzler aşkım? Açıp ajatat bu жерде азыр жылкы союу милицияны. Жерде азыр Баткен областынын Кызылкай шаардык башкармалыгынын начальниги Бурханов Нурлан жылкы союп званиясын берет. Азыр ачпай жатат. Бурханов Нурлан дейт. Көрдүңүздөр. Бизден үйрөткөн кагамызды ысырапкерчиликке бөгөт коюу деп президент бизге буйрук чыгарган. Бул буйрук карапай мээличилик иштейт. Милицияларга иштебейт. Жиликти көрүп атасыздар, мына жакындан көрсөтөйүн. Мына чучугу менен жылкы союп, ал жагынан ход барбы? Ичинде ход жок, ачык турган. А? Кандай билбейм. Зият болмаңыз. Нар жағыда қосып барып шығып. Киімдерін алып бір онlara қарап кетті да.
Бардығы ушул жерде. Бөгөт коюлган. Жылкы сабынга башкага. Бул жерде бүт Баткен мудун начальниги Боронов. Башкасы да отурат. Жылкы союлуп. Мына бардығы сырткы хоттон чыгып атабы. Сен ал жагын карабайсыңбы? Sizde tartmayın, yakın olun. Gazeteden korktum ben. Gazeteden yakın. Ama senikini görsün. Ben senikini göreyim. Ağla bastı. Yok, siz gazeteden ko'rsatingiz, men formani ko'rsatim. Formani ko'rsatim, turib. Qo'ying qoldi. Men qirmagan qo'limiz yo'q. Ya koydu ustasın bana. Ağzına çık konuştu. Çıkpayt, hech chaqa chiqpayt. Buzgan jo'q. Siz gazeteden ko'rsatmaysiz bu aka. Men sizga pasportlarni ko'rsatdim. Militsiyalar jilik soyib, жылқы soyib desa mayli, ha? Siz men Tutgan jo'qmi? Gazeteden ko'rsatmaysiz bu. To'yga o'tirsin. Mayli siz joy ustasizmi? men tura shundan qara kelin nasriyasini. Ne ona joyga chiqib oldi. Men turibman. Nerede so'sharasiz? Ma'qul biz kabinaga kirib olaylik aka. Nerede so'sharasiz? Kabinada klient bor. Qaysi kabinaga kirasiz? Mana buna kabina bo'sh. Qaysi kabina? Mana. Siz bu yoqqa sirtqa chiqing sirtdan. Sirtqa chiqpayt. Men turibman. Ana silodasan. Oy, kelindirmi yo'q. Bas. Qo'yamiz. Men turibman. Sizdan gazeteden ko'rsatmaysiz bu aka. Mana bu egasi telefon bering. Telefondu aldı, premier efir alып атат элем. Бул жерде милициялар, вообще УД начальниги Шаган Мурзаев бары Чорный хоттон качып чыгып кетти. Жакында эле президентибиз буйрук чыгарган эме боюнча. Ой, нервтен вообще түртүп 2-3 эркек, уялган эркектер. Тартыңыз, кеңири тартыңыз. Бул жерде ben telefonda alam de. Kaç ona bir yolda gidişimiz gerek bize bir yakın. Niye oldu? Telefonda alayım de. Kaç ona bu? Yok, telefonda alayım de. Telefonu veriyoruz ya. Uzaktan milisan начальниктер sizde oturgan. Sonra hotmail çıkıp gitti. Ana Sizlerge otursa. ko'rsatsanız. Kaçın deyin. Ana otursa. Kaçın deyin. Oturmasan da kaçın deyin. Ve biz onda bir yolda sen ne gidiyorsun? Yok, mayli ne kırayım. Siz mayli. Alar kiresin. Siz kırayım. Ben gireyim mi? Gözleri korkutacaksa aç. Açayım. Mayli onda şolar kirerken ne satın kırayım? Evet aka, siz daha dokumentingizni ko'rsatmaysiz mi? Gazeteden ko'rsating. Men formamni ko'rsatdim, turib, pasportni ko'rsatdim. Gördünüzmü? Siz daha mizamsız mı yapıldınız? Toyga teşeğiniz yok sizin. Teşeğiniz yok. Bu жерде жақында президентimiz жарлыққа қол қойған ысырап келіп жол берді. Білесіздер ме? Бұл жерде ал бұйрықты ұрмам ойнамайды. Кешіресіздер. Бұл милиция, ішкі іштер министрлігі. Ұлан Ниязбек именно сізге тиесілі. Жеке көзмелге алып, іштен алышыңызды сұранамын, талап қыламын. Açın men telefonunu verin deyim. Men telefonunu alып aldı. Ben efir ko'rsatdim. Men aldım. Uzakta içinde jirik. Yok, men aldım. Yok, Kaçınız ben tuttum dedi. Hiç hakkımız yok. Kaçınız. Saçım hakkımız yok. Ben tuttum. Akım var. Tutmasın bana. Akım var. Ya bunlar gördün mü lan? Nay azıp erkekler köründesler. Cırtıldı da cırtıldan derler. Aka, siz daha gazeteden ko'rsating. Полный stoldu тазалап қойды. İçinde sizlerge jilik turganını көргенбіз, кешіп turganını көргенбіз, жылқының еті. Telefonunu açıp bekle bırak. Telefonu berip koy. Aka, siz daha özünüz tanıştırmaysiz bu gazeteden ko'rsating. Siz ne ol işteysiz bu жерде? Eşli tosmama hakkınız yok. Onda kaç men telefonunu alayım. Ben aldım. İçindeki bala aldı. Kaçıp durayım. Ketdi bu. Yok, bunlar al. Bunlar bekle. Al bala bu yoqqa ketdi hozir. Var mı bunlar bu yoqqa? Oşul jakka. Yakıp kelelim. Aka, siz ko'rsatmaysiz mi? Dokumentingizni ko'rsatmaysiz. Men sizga formamni ko'rsatdim, turib. Men pasportingizni ko'rsatdim. Sizda tartishma haqqingiz yo'q ekan.
ошол ошо милицияларга коюлчу эмес. Телефонду алып кел. Телефонумду алып келиңер. Ошол жылкынын акысы бар. Акысы бар. Кухняга кирмеңер. Акысы бар. Yo'q. Men telefonda Siz ko'rsating dokument, siz men kuxnyani kirmay qilgan. Nima u dokument? Kuxnimaga. Nima deb nima qilgan bu? Ko'zing жетет, kaç. Men жауап мыйзам бузулса чакырып милицияны. Мен да жооп берем. Kuxняга kirish mumkinmi? Mumkin. Не, бул жак не тарттыңсың эле? Kuxnyam. Ой, силер бир нерсе жооп берсе жооп бересиңер. Жооп берем, камера турат. Жооп берем. Bak ya daval şartı yok mu? Militsiya çağırma. Чакырасың, пожалуйста. Мына өзүңүздөр кирдиңиздер. Телефонду ачып бер. Ачып. Не, сен телефон мага бердиң. Сен алдың, жаңыларды алды. Ачып бердиңер. Кайсы бала? Ачып бер. Мына көрүп атасыздар. Кимдер турганды? Столду уже тазалап, официанттарга айтты да, тазалап ал жагынан чыгып кетишти. Баары айнектен качып чыгышты бирок. Ал жактан көрбөдүңбү? Мени тартсам бул байке тосуп калды, тартқан акың жок деп. Документин көрсөтпөйли тосты да мени. Сиздин акыңыз жок антип. Ал мыйзам чоңдорго иштебейби? Жок, менде эмне документ жок. Чоңдорго иштебейби? Сиз дагы Сиз мени эмне туртасыз анан? жок, сиз мени неге сыртта мени токтоттуңуз? Сиздин акыңыз жок антип отурушка. Эч кандай документиң жок мен. Сиз кимсиз анда? Сиз документиңиз көрсөтпөйсүз анда. Жакшы деп келбедим. Менин телефонумду. Мен сиз телефонуңду. Жок, байке тартпаңыз деп көрсөттүңүз а? Siz men ketsem tartma dediniz turabı. Tartma dedim. Sen kayakka dedin, bas bir yakka dedin. Men şu ona kaçkanları tartayın dedim da men daha. Tartmadın bari. Niye men tos oldu canım? Kimdardan kaçtı? Bu jaktan kasım işinden alıp kaçtı o bayke. Telefonumdu alып алдым. Men bu жерде Каныфтар менен чай ичип отурган. bu jaktan çıkıp geçi foto var. Клиент эмес. Мен хозяин таныйм. Чыкпайм. Хозяин жок, хозяин ауырган үйүндө жок. Мына bu kızlar kayaktan girdi. Şu eşik var da men şunun için barsam bu bayke tosуп kaldı men. Кыздарды бул жер жабык эле. Ал жактан кирип. Анан мен охранниктер ал жактан айнектен катып чыгып атат. Байке ана документин көрсөтөм, формамды кийдим, паспортумду көрсөттүм. Ал мыйзам не чоңдорго эле иштейби? МВДга эле карапайым элге иштейби? Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизге көрсөттүк. Кадимки кешикти көрсөттүм мен сизге. Жиликтерди. Жылкынын жилиги. Муну мен көпкө барбайсың. Карапайым эл бир тоок сойсок камайсыңар. Штраф саласыңар. Мен телефонду алып койдучу. Телефонду алып койдучу. Телефонду алып койдучу. Ким алып койду? Эгеси баягы ким? Чиновниктердин аркасынан жүрсөңүздөр шол да. Элдин аркасында элдин меме кылсаңыздар. Качангаcha чоңдордун меме кыла бересиздер. Мен да мына жаранга тарайтайын. Начальниги бул жактан качып чыгып кетишти айнектен. Контракт катында отурат. Жок, жок. Айнектен чыгып кетишти. Эми официант табичи. Таппайлы айнектен чыккан болсо, айнек таппайлы. Мени бул байке тосуп калбады. Мен успеть этеттим, турабы? Эми мен сизди хозяин экен деп ойлодум дагы. Мен сизге баш ийдим, турабы? Азыр киргизбей атат. Мен телефон эгеси ичинде алып алган. Ошол досунан бери ууду, болду, роуду. Тазалап бүткөндөн кийин эми ачтырып атат эшикти. Ак болсо жөн эле ачтырбайбы? Биз жөн эле отурабыз десе. Эмне үчүн Мына жөн эле ким тазала деди? Айт. Ким тазала деди сен? Айт. Айтпайсыз. Кача чыкты? Айт. Мына көрдүңүздөр? Не болду? Ушулардын буйругу менен тазаланып, мына айнектен качып чыгышты. Бул жерде хот жок, мына бул жактан айнектен качышты. Мына айнектен путтардын издери. курдой машиналар? Путтардын издери мына полный. Батма сен телефонун кайтарып бербей атабы? Жок, бербей атат телефонду. Бул жерде мына көрүп атасыздар. Алматы Батмабат YouTube каналынын көрчүлөрү мына. Чоңдор бул жерде путтун изи турат. Нурман Бурхановдун Бул жерде колдун изи чыгып калды айнектен. Ал жерде да колдун мемеси турат. Бекерден бекер мына бияк таза болуп турат. Анан биягда колдун мемеси. басына таянып, каалаганын кылып жатат. Билесиздер, жакында президентибиз Садыр Жапаров ысырапкерчиликке барбагыла эч кандай Алматы Батмабат YouTube каналынын көрчүлөрү ушундай. Булар Карапайым элдин пулун менен ушундай жеп атат да ушинтип. Телефон бербей атат азыр. Ушул эгеси ким эле Өзбек Тажик. наркобарон Шерзат деген. Ошол бала алып алды. Равшан Сабировдун жээни
ошол абал. Равшан Сабировду билесиздер. Садыр Жапаровдун жакын досу бүгүнкү күндө жаңы кызматка дайындалган. Равшан Сабировдун Телефонун берсин, пайдаланып, жээни наркобарон Шерзат каалаганын жасап, бул жерде мына ушул жерде ички Баткен областынан келген. Ровуду, говуду баарын көрдүм. Бирок бул жактан чыгып кетти. Ташканга мүмкүнчүлүк болбоду. Мына коньяктарды ичип отурушкан. Мына чучуктар. Мына чучукту да көрсөтүп койсоңуз болот, ишемесеңиз. Бул жерде жылкы союлган. Жылкы союлган. Жылкы союлганы боюнча бул жерде чайкананын ичинде иштеп турган ушул официантка кыздардан мына баары дагы жеткен, ушул милициялар уже келди деген эшикти сырттагы милиция кызматкерлерине таандык болгон крутой машиналар азыр тарап кетиптир. Батма сүйлөп койсоң, телефонун кайтарып берген жок. Телефонду ушул жердин ээси сүрөттөн көргөм, аны сырттан тааныймын, аты жөнүн так билбеймин. Кирип эле тартканда бул жерде Бурханов качып чыгып атканды көрдүм, Шага Мурзаев качып чыгып атканды көрдүм. Камерада бар эле биздин прямой эфирде. Бул жакка дагы түштү, бирок чыгып эле мен телефонумду алып, ошо бойдон бербей койду да, бирок прямой эфирде кыйкыртканыбызда прямой эфирде тургам, кийин өчүрүп салды. Эми азыр сындырып же удалить этип бирдемге кылып алса. Эгерде президентибиз адилеттүү болсо, ушундай сага окшогон чындыкты чыркырап чыгарган блогерлерди ар тараптан укук коргоо органдары коргоштун ордуна бүгүнкү күндө аттиң ушу сага окшогон чындыкты чыгарган кыздарыбызды кордоп, ыйлатып, билесиң, жакында сени эл унута элек, жакында эле ушул Бурхановдун дагы бир тууганы сени сабап салганы боюнча көгөргөндөрүн ошо элге айтып койсоң, биз азыр түз эфирдебиз. Ооба, мен боорум ачып чыдабай келдим, бөөгүмдү таштап. Прямой эфирде элем. Мени ургутуп эле телефонумду алып алды да. Ким алып алды? Ошо мына эменин ээси, ушулар менен чогуу отурган магазин, ушул Золотой мост чайканасынын ээси. Мен өкүнөм да, ушул мыйзам жакында эле Садыр Нуркожоевич мыйзам чыгарды. Ысырапкерчиликке бөгөт коюу, өздөрү иш жүргүзөт. Ошол эле жылкы союп атат. Жылкы союп атат. Карапайым элге ушул мыйзам чыккан, карапайым элге иштей ушул мыйзам. Чоңдорго иштеш керек, биринчи очередь өздөрү билбей болбойбу? Таза экенин ачып коюп киргизбейби жылкы сойбосо? Эмнеге мени туртат? Эмнеге менин телефонумду алат? Ал менин жеке өзүмдүн пешене термени алган телефонум. Мен ушун мен экинчи жолу кыргызымдын эр азаматтарынан муштум жеп атам. Мен укугун коргоп эме кылган эч ким жок. Сизден башка эч ким жок, укпайт. Бул мыйзам бөгөт коюу, ысырапкерчиликке бөгөт коюу төлкө карапайым элге иштейт да. Ошо жакын досу Арзет Бурхановду тыйып алсын деген президентке кайрылуу жасап. Мен ушул Садыр Нуркожоевичке кайрыламын. Ушул досуңуз Арзек Бурханов Баткендин баарын ээлеп бүттү, жетишет, дагы канча ээлейт? Дагы канча ээлейт? Мени өлтүрүп анан кийин тынабы? Өлтүрсүн макул, бирок элдерге жерди берсин. Баткен баарын ээлеп бүттү ал. Дагы канча жер керек ага? Дагы канча жер керек? Баткенде бир сон жок, калкты төлөп борбору жок ушул убакка чейин. Ал арендага берип койгон. Ошондо көрө салбайбы ушул нерселерди, салбайбы? Мамлекетке пайда кылбайбы? Качанга чейин жейт мамлекет, качанга чейин тонойт? Бул досуну Садыр Жапаровго таянып дагы көп. Дагы мына ошонун бир тууган иниси Ачыл Бурханов звание алган, полковник званиясыны жылкы союп белгилеп отурат. Ошону жылкы сойгондон көрө карапайым элдин балдарына бербейби же мыйзам ченде? Мынакей. Кылмыштуулуктар катталып атат, ошолорду иштетпейби? Кешиги калыптыр топчу. Топчу мына кыргыз элим көрсүн. Кыргыз элим көрсүн. Мына жылкынын эти биз калп сүйлөгөн жокпуз. Көрүп атасыздар, жылкынын кабыргасы, жылкынын эти. Мен телефонда факт менен дагы бар эле. Аны алып койду да азыр сындырып койсо билбейм, мен элге жалганчы болсом дагы мына бул факт. Түз эфирден мен сени түз эфирден көрүп борум ачып чуркадым. Мен ургутуп эле телефонумду алып алды да. Жаман кийим менен чуркап келе калдым сени. Операторуна айттым, айнектен өт. Булар азыр айнектен качат дедим, бияктан бешилкадан кийимдерин алып, лично Бурханов Ачыл качып атканын бул жерде көрбөй калдым, бул жака өттү да. Айнектен качты, бар айнекте издери, буттардын издериге чейин турат. Мына жылкы жок, өздөрүнө ак болсо качпай эле турбайбы? Мыйзам ченде. Мына Батмабат YouTube каналынын коопчуларына бул жерден
биздин чоңдорубуз ушул жерде мына колдорун изи бул жактан качып чыгып кетти. Бүт эле тоноп бүгүнкү күндө кыргыз элинин каргышы урсун ушул Арзыбек Бурхановду. Кыргыз элинин каргышы урсун. Кыргыз элин калай калкын бөлүшүңүздөр. Погон жууп Кызылкай шаардык ички иштер бөлүмүнүн башчысы Нурлан Бурханов погон жууп ушунчалык ысырап Баткен башкармалыгынын Жилик Боронов дагы келген. Шага Мурзаев келген, ГОУдун начальниги дагы келген. Камерада бар элем менде прямой эфирде. Бул жакта да тартылышы мүмкүн. Погон жууп отурат. Мына жылкы Өзү мыйзам чыгарып, өздөрү мыйзамсыз иштерге чара көрүү, өздөрү мыйзам бузатса, элге кантип мыйзамды үйрөтөт? Кыргыз элим дагы Кантип мыйзам үйрөтөт? Кантип мыйзамды иштетет булар? Мыйзам буларга иштебейт, МВДга иштебейт, прокуратура сотко иштебейт. Карапайым элге гана иштейт. 200 жыл ташыса түгөнгүз. Мына күнү кече Баткен областынын ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикерим Карбеков ысырапкерчиликке бөгөт коюу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн. Айыл жерлеринде дагы азырга чейин Шакалда бөгөт иштери жүрөтөт. жол менен ташып Дагы деле токтобойт. Булар токтотпосо карапайым эл кантип токтотобуз? Биринчи өздөрү үлгү болбойбу? Сокур болбостон чара көргүлө. Мына ушуга окшогонду. Баткен областында канчалаган жакыр үй бүлөлөр бар. Кайсы шефтин жилиги калып кетти бул? Алганга успеть этпептир, бирөөсүн калып кетиптир да. Тамагы казан кайнабаган үй бүлөлөр бар. Бирөөсүнкү шашылып калып кетти да. Жокпу? Эл сөзсүз көтөрүлүш керекпи сизге? Калып коюңбу? Нуркожоевич, досуңузду тыйып алыңыз. Жананын бир тууган энеси бүгүнкү күндө мынантип сиздин чыгарган мыйзамдарыңызга, чыгарган элге жарыялаган мыйзамдарыңызды одоно бузуу менен мына бүгүнкү күндө жилик таратып, мына арак ичкендерине сүзүн алып келип коюптур. Жилик таратып, ысырапкерчиликке барып атат. Милициялар отур да. Biz hiç kim daha düşünmeyle alıp girip tayarlayıp Жылык эме жылкын этип кирген ажына. Мен алтында кирдим же. Ana bilmeyeceğiz. Мен алтында Бул дегенде Кызылкай шаарына жакын жайгашкан Эсин чакырып коесузбу? Эгесин чакырып коесузбу же? Жана мен телефонду алып алган бала эгеси болот эже. Жакшына сүйлөп. Ошол алды. Мен телефонду сиз көрдүңүз. Азыр берет деп ошого жан тарттыңыз. Эже уялбайсызбы? Аял кишисиз. Мен сизди таанымасам жок болом. Ошону тааныйсыз, мага чакырып беришти. Ошону чакырып мен жалган сүйлөбөм. Жалган сүйлөбөм. Жалган сүйлөбөм. Жалган сүйлөбөм. Хозяйка келгенсиз эже. Оронгон экенсиз. Жалган сүйлөбөм. Жалган сүйлөбөм. Карапайым, ол карапайым эл болсо мен телефон башкаруу. Ушул жердин эгеси. Мына сиз дагы көрдүңүз. Айнанай демей, жалган сүйлөбөм. Камерага. Мына ушул жерде таныбайм да жалган сүйлөп атат. Бул эжеси. Эжеси. бул апасы. Апасыбы? Апасы мен биринчи жолу көрдүм. Менин телефонумду берип. Телефонун берип. Эжеке, телефон. Мана менин телефонум. Менин телефонумду берип дейм. Эжеке, бул телефон берип коюң болду, жакшылыкча. Айнанай, менде жок телефон. Мына балада көргөнмүн мен. Оператормун деди ушул балада. Жок, ушул эменин апасы. Проблема бар. Берип коюңуздар, сиздин кафеңизге кирип туруп телефон алып коюңуздар. Ой, Айнанай, мен көргөнүм жок. Жалган сүйлөбөң эже. Жалган сүйлөбөң, камерада турат. Жалган сүйлөбөң эже. Алладан коркуң. Алладан корком. Коркуп туруп Сиз кыйкырмай менге. Сиз кыйкырмай мен класс кыйкырсам. Жок, менге кыйкырмай. Мен Эмне кыласыз? көргөнүм жок. Ассалаумалейкум. Азыр мен Жок, эмне боюнча келдиңиз? Бүгүн базар күн. Нарядда эмес. Бүгүн дем алышта. Дем алышта болсо эмнеге келип атасыз азыр? Нарядда. Мен жакын арада азыр келип атат балдар. Эже келип атат. Бүгүн воскресенье дем алышта эже. Биз иш эмес кана удостоверениябыз. Биз сизге Беждок Участковыйдан келдим деди, Кызылкай шаарынан. Ички иштер башкармалыгынан келдим деди. Пакет карман. бербейт. Жок, далил катары буларга өткөрүп беребиз. Жок, булар бербейт эже. Кийин көрбөдүк кылып берет. Арзыбек Бурхановдун эмеси. Биз мына кыргыз элине Көрбөдүм көрсөтүп, майли көрбөдүм кылса дагы. Арзыбек Бурхановдун Инеси ыргыт берсемчи. Жок, ыргытпа, ушу жерге коюп кой. Кыргыз эли көрүш керек. Келип кетсин да, кийин калып кеткен болот. Жок, азыр келет. Бул арамкорлор Удостоверение эч нерсеси жок мына келип.
көрсөтпөйсүзбү? Ким аты жөнүңүздү өзүңүз айтып коесузбу? Юсуфелдер Бактыбекович. Милициянын улук лейтенанты Учкоргондо ким болуш дейсиз? Учкоргондо эмес бизге. Кимде? Барка участковый ушул жерде. Участковый. Базар күндө выходной. Заводдо эмеспи? Участковыйсуз. Жакшы. Жакшы. Выходной болгон же. Бул жерде жана Нурлан жигиттер турган Бурхановдун бир тууган инеси Нурлан Бурханов Кызыл шаардык ички иштер бөлүмүнүн башчысы. Жылкы союп, Баткен облустук ички иштер бөлүмүнүн башчысы Боронов Мурат жана Лейлек Сүлүктү кадам жайдан бери баштап, биякта Ош областынан бери, Бишкектен бери милицияда жетекчи болуп отургандарга жылкы союп, жилик таратып аткан жерди биз үстүнө угуп келдик. Булар келсек Батмага блогерге мен өзүм келгем. Блогерге кол көтөрүп, колундагы кол телефонун алып койгон. Өзүңүздөр алып, ошо мына негеси баягы Шерзат деген. Таанайсызбы? Тааныйм. Камерасы болсо камерасын киргизсеңиздер болот да. Болду.